таң калыштуусу бир туугандар, Аллах таалам 70 жыл, 80 жыл өмүр бериши мүмкүн бул дүйнөдө. Ашы барса 100 дагы дейли, мейли 100 жыл өмүр бериши мүмкүн. 100 жылдык өмүр менен адамдын төлүктүү тагдыры чечилет. Төлүктүү элестетесизби? 100 жылдык өмүрүңүз менен сиздин төлүктүү тагдырыңыз чечилет. Болду, андан кийин өлүм болбойт бир туугандар. Аягы дагы болбойт. Сиз ушул 70 жыл акылы бар адам 70 жыл, 80 жыл деп төлүктүү жашоосун азапка эмне кылбайт, дуушар кылбайт. Акылы бар адам 70 жыл, 80 жыл сабыр кылып, андан көрө төлүктүү бешти тандайт. Акылы жок адам ушул дүйнөнү жакшыраак көрүп, төлүктүү жашоодон устун коет дагы, эмне төлүктүү жашоонун рахатыны кечип, бул дүйнөнүн рахатыны тандап, акыреттин тозогуну сатып алат. Ушул адам эң акылсыз адам. Бир туугандар, бул дегени өзүнүн машинасыны, 10 000 долларлык машинасын 1 сомго сатып берди дегенден дагы акылсыздык. Тозокту 70 жыл, 80 жылдык жашоосуна сатып алды деген. Көрдүңүздөрбү бир туугандар? Ал эми караңыз, бейишти 70 жылдык, 80 жылдык жашоосу менен сатып алды деген бул 1 сомго 25 000 долларлык тура турган Land Cruiser'ди сатып алды дегенден дагы чоңураак кубаныч. 1 сомго 80 000, 90 000 долларлык машинаны сатып алды дегенден дагы чоңураак кубаныч. Демек, караңыз, сиз менен биз эмне кылышыбыз керек? Бул жерде сиз менен бизге пайдалуу болгон, төлүктүү, рахат болгон, бул дүйнөдө макул кыйынчылык болсун, бул дүйнөдө макул кээ бир сабыр кыла турган нерселерге сабыр кылыш керек болсо дагы, ошол 70-80 жыл Аллах таалам берген өмүргө эмнени, бейишти эмне кылышыбыз керек? Бейишке кирүүгө аракет кылышыбыз керек. Аллаху алам. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.